Саламатсыздарбы? Wiser сайтында түзүлгөн тапшырмаларды окуучулар аткаргандан кийин окуучулардын аткарган ишинин жыйынтыгын кантип көрсөк болот? Ал үчүн кайра Google Chrome'ду ишке киргизебиз. Андан кийин адрестик жолчого wiser.me деп жазып Enter клавишасын басабыз. Басканыбызда бизден төмөнкүдөй болуп сайттын баракчасы жүктөлөт. Бул жерде өзүбүздүн аккаунт чыгып турат. Эгерде бул жерде аккаунт чыкпай калган болсо, башкача айтканда аккаунттан чыгып кеткен болсо, логин деген баскычты басып, өзүбүздүн ошол катталгандагы логин паролдорубузду жазып кирсек болот. Же болбосо Google аккаунтту тандап кирсек болот. Андан кийин окуучулардын жыйынтыгын көрүү үчүн бул жерден My Worksheets деген баскычты басабыз. Башкача айтканда, орусча которгондо My рабочие листы деген баскычты тандайбыз. Тандаганыбызда биздин түзгөн тапшырмаларыбыз чыгат. Бул жерден ушул биздин түзгөн тапшырмабыз. Ушул тапшырманы ачабыз. Тапшырманы ачуу үчүн муштун көрсөткүчүн ушул жерге алып келип, сол жак баскычын бир жолу басып коебуз. Басканыбызда түзгөн тапшырмабыз төмөнкүдөй болуп жүктөлөт. Бир аз күтүп турабыз. Мына биздин өзүбүздүн түзгөн тапшырмабыз жүктөлдү. Андан кийин окуучулардын аткарган ишинин жыйынтыгын көрүү үчүн бул жерден Access деген баскычты тандайбыз. Access деген баскычты тандаганыбызда төмөнкүдөй бет ачылат. Бул жерде мына окуучулардын аткарган ишинин жыйынтыгы. Бул жерде окуучунун аты жөнү чыгып турат. Бул жерде 18 балдан 15 бал алыптыр. Тапшырманы 5 мүнөттүн ичинде аткарыптыр. Тапшырманы аткарууга 5 мүнөт сарптаптыр. Андан кийин ар бир тапшырманы көрсөк болот. Мисалы, биринчи баскычтагы амалдарга кайсы амалдар кирет деп, кошуу, кемитүү, туура. Андан кийин бул экинчи суроого дагы туура жооп берген, үчүнчү суроого дагы туура жооп берген, жашыл болуп турат. Андан кийинки суроого дагы туура жооп берген, себеби бул жерде жашыл болуп турат. Кийинки тапшырмада мисалы жашыл болуп турганы туура, ал эми кызыл болуп турганы туура эмес жооп берген. Эки суроого демек туура эмес жооп берип койгон. Бул жерде Пифагордун сүрөтүнө Блез Паскальды дал келтирип койгон. Ал эми Блез Паскальдын сүрөтүнө Пифагорду дал келтирип койгон. Демек экөөнүн орду алмашып калган. Мына туура жооп бергени жашыл түстө болуп калат рамкасы. Андан кийинки тапшырмада баардыгына туура жооп берген. Мисалы, жөнөкөй сандар дегенде баардыгы жашыл болуп турат, курама сандар дегенде дагы баардыгы жашыл болуп турат. Бул жыйынтыкты принтерден кагазга чыгарып алсак да болот. Ал үчүн ушул печать деген баскычты бастырып, кагазга чыгарып алып, окуучуларга таратып койсок дагы болот. Ушундай кылып Wiser сайтында түзүлгөн тапшырмаларды текшерүүгө болот. Бул жерде биринчи суроодо, биринчи баскычтагы амалдарга кайсы амалдар кирет деген биз ручной колдо баалап коюшубуз керек. Себеби бул жерде автоматтык түрдө сайт баалай албайт. Демек, окуучу бул суроого туура жооп берген, биз бул жерден балыны өзгөртүп коебуз. 1 бал коюлуш керек экенине 1 бал коюп коебуз. 1 бал койгондон кийин бул жерде балдын жыйынтыгы 16 болуп өзгөрүп калды. Эмне себептен 18 балдан 16 бал алып калган? Себеби мынау дал келтирүү тапшырмада 2 суроого туура эмес жооп берип койгон. Ошондуктан 16 бал болуп калды. Жанагындай колдо текшере турган жер болсо, колдо текшертип бул жерге балды өзүбүз коебуз. Ал эми бул жактан комментарий калтырып койсок да болот. Бул жерден голосовой калтыра албайт экенбиз. Голосовой акылуу экен, видеодан калтыра албайт экенбиз. Ушундай кылып
окуучулардын аткарган иштеринин жыйынтыгын текшерип алууга болот.